Ай кызым, мына сен жаңы күйөөгө тийдиң. Анан күйөөгө тийген ушу кемде эле мойнуң үзүлгүчө жумуш кылбаган, уктуңбу? Өзүңдү карагын. Анан таң атпай тура калып, мен ушу үйгө кызмат кылышым керек экен деп жанталашып ден соолугуңду аябай жумуш кылбагын. Башына кандай көндүрсөң ошого көнөт ошол үй. Күйөөңө муну алып бер, тигини алып бер деп айткының. Эмнени каалап турсаң ошону алдыргының. Тигил жака барам, бул жака барам деп айткының. Анан удобный аял болуп, үйүңдө мышыктай болуп отура бербегиниң. Ар ким келип тигини муну деп сага кыйын болбосун, уктуңбу? Өзүңө өзүң бекем болгонуң. Анан кийин кечке чейин эле мен келин экенмин деп эле баардыгына чыдап, ошол үйдүн жумушун кылып, тим эле оту менен кирип, гүлү менен чыкпайм да кичине өзүңдү карагын, уктуңбу? Далдыра оозуңду ачпай бекем болгонуң. Эмне болуп кетти? Болот, үй бүлөдө ар кандай болот да. Сен күйөөгө тийгенден кийин ушул үй бүлөнүн закону менен жашашың керек, ушул үй бүлөнүн тарбиясына көнүшүң керек. Эми күйөөң бүгүн алып бара алган жокпу, эртең алып барат. Кое тур да алып бербесе, алып берет. Эмне өлүп кетсинби эми? Жетишпей жатат го? Алып берет да. Анан тигини алам, муну алам деп кечке чейин эле айта бересиң эмне? Ушул үйгө чыдасаң аял болосуң. Оту менен кирип, гүлү менен чыксаң, анан кийин мыкты аял болосуң. Эркекке чыдаган аял гана мыкты аял болуп жеңип жашайт ошол эркекти. Анан бирке бирдек болсо эле таарынып эле анан эрегишип мен кылбайм дей берсең, анан кийин, конечно, анан каяктагы жашоо болот? Келин болгондон кийин эртең менен туруш керек, жумуш кылыш керек, ошол үйдүн тарбиясына көнүш керек. Сен үйүңдө жаткан жоксуң да, туурабы? Көнүш керек да бардыгына.